Программист болгондо кандай маселелер бар? Программа кантип жазылат? Мен бул жерде программалоо тилдеринин бирөөсү болгон Python тили менен оңой маселелерди иштөөнү көрсөтөм. Силерге программирование жөнүндө, программалоо жөнүндө жалпы түшүнүк алыш үчүн. Чыныгы приложенияларды, тиркемелерди, сайттарды жасоо, оюндарды жасоо, башкалар, алар ушул тилдерди биз бул маселелерди иштөө менен тилдердин ар түрдүү касиеттерин үйрөнөбүз. Анан көбүнчө мен университетте окуганда дагы, мектепте өзүм YouTube'тан дагы программалоо тилдерин бир аз үйрөнгөм. Университетте химияны окудум, андан сырткары программалоо окудум, экинчи кесип катары. Ал жакта дагы ушундай маселелер менен бизге үйрөткөн. Бул болсо биздин ой жүгүртүү логиканы колдонгонго жардам берет, анан жакшы алгоритмдерди түзгөнгө жардам берет. Мисалы, бул жакта эмне дейт? 1, 2, 3, 4, 5 деп ушинтип чыгарган бир код жаз дейт. Loop колдонуп, бир айлампа колдонуп деп койсок болот да. Бизге берилген тапшырма эмне экен? Биздин кодубуз 1ди чыгарыш керек. Мисалы, биз 5 деген санды берсек, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 деп чыгарып бериш керек. Эгер биз 10ду берсек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 4, 5, 6, 7, 8 деп ушинтип биздин кодубуз ушундай бир пирамида, үч бурчтуктуу сандардан чыгарып бериш керек экен. Ал үчүн мисалы биз бияка бир n деген санды берели. Бияка. Азыр биринчи мына programmist.com дегенге кирдик. Бул болсо мен азыр кайсы тилде жазып атам? Python тилинде жазып атам. Эмне бияка жазылбай калды? Аракет кылдым кайра анан. Анан. Мына. Кеттим кайра анан. Мисалы n барабар 1 дейли. Анан биздин максатыбыз алгач эмнени чыгарып алалы? 1ден 5ке чейинки сандарды чыгарып алалы. Аны кайсы менен чыгарабыз? Мисалы while менен жана эле чыгардык эле. While n мисалы кичине же барабар мисалы 5тен. Же мен мындай кылайын. 1ден баштап чыгарыш керек да, ошон үчүн макул 5тен дейли. Мындай кылайынчы маяка. X деген сан берейин. X барабар эмне болсун? Жөн эле int x болсун. X'tin майнысын бериш керек экен биз. X барабар 5 болсун анда жөн эле. N барабар 1, x барабар 5. While, бияка эмес, бияка. While, мисалы, n-биз кичине же барабар x-тан, кичине же барабар 5тен болгондо, эмне кылсын? Print n-ди чыгар, анан n барабар n плюс 1ге болсун. n чоңойсун. Мына ошондо 1, 2, 3, 4, 5 деген сандарыбыз чыкты. Бирок биздин максатыбыз эмне? 2-ни чыгарбай, 1-ди 2-ни чыгарыш. 3-күнчүгө келгенде 1ден 3кө чейинкилерди чыгарыш. Анын үчүн эмне кылабыз? Мисалы мындай кылсак болот. For деген луп бар. For мисалы I барабар 0-гө. Бирок мен C++да for'ду билем да, Python'да for канча жазылышы унутуп калдым. For I барабар 0-гө. In range n го дейм, ушундай го дейм. I барабар 1, мисалы 1ден баштап n-ге чейингиде print I-ди. Анан мындай кылсам for
кичине адаштым го дейм. Мындай кылсамчы. For 1 кылсам жок. Айда. In range кылсам 0 0 1 0 0 1 ана 0 0 1 0 1 2 0 1 3 чыгыптыр. Демек мен эми муну мындай кылышым керек. 0дон баштабай ай 1 десем иштебейт экен да. Мындай да. For I in range birden n'ге чейин. Мен аякта x деп силердин башыңарды ортпой турайынчы, 5 деп дароо эле жазып коеюнчу. Ошондо мисалы n башында 1 болду. Birden 1ге чейинкиде 1 эле бар. Мына 1 чыкты, кийин 1 2 чыкты, кийин 1 2 3 чыкты, кийин 1 2 3 4 чыкты. 5ке чейин чыгыш керек эле. Демек мен берге 6-ны коем. 5-ти койсом анда биякта n барабар n плюс 1 дегенди мынаны же n плюс 1ге кылсамчы. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 4 5ке чейин болду. For I in range деген бул өзүнчө бир функция бар. Муну дагы азыр үйрөтсөмбү? Мен программа тилин үйрөтүш үчүн эмес, биякта түшүнүк бериш үчүн, бирок макул. Калагандай боло берсинчи. For деген бул мисалы for I in range дедим да. Birden 6га чейин десем, print I десем, I'ды чыгар десем, бул эмне кылат? Range деген бул аралыгында деген. For деген үчүн. Белгилүү бир I үчүн кайсы аралыкта? 1ден 6га чейинки аралыкта десем, I'ды чыгар десем, бул канчаны чыгарат? 1ден 6га чейин чыгарат. 1ди чыгарат, 2ни чыгарат, 3тү чыгарат, 4тү чыгарат, 5ти чыгарат, бирок 6-ны өзүн чыгарбайт. Ошондуктан мен 6-ны өзүн чыгарышты кааласам, эмне кылам? 7ге чейин деп алам да. Плюс 1 алып алам. 6 плюс 1, 7-ни. 6 плюс 1 деп дагы жазсам болот, 7 деп дагы жазсам болот. 1ден 7ге чейинки I 1ден 7ге чейинки 3-ün чыгар десем, биринчисин чыгарат, 1ди ошентип туруп 6-ын кошо чыгарат. Демек, for I in range n плюс 1ге чейин кылсам, n'ди дагы чыгарат аягында. Ушинтип туруп, n башында бизде канча эле 1 болчу мында. N башында 1 болчу. Кийин биякта бир for loop'тан өттү. Андан кийин n барабар эмне болуп калат? N плюс 1. N өзүнөн чоңоюп, дагы 1ге чоңойттук. Анан кайра мына while loop'тун ичинде иштеп атат баары. Мына ичинде болсо мунун. Бул бир катардын ичинде болсо, ушул while'дын ичинде дегенди түшүндүрөт. Бирок бир көйгөй, булар ар бири бир катарга чыкпай атат. Жаңы катарга түшүп кетип атат. Анын үчүн эмне кылат экем? C++ болгондогу өзүнчө чыгармак. Бирок биякта printtин ордуна Python print in same line desem, bir линияда чыгарыш үчүн Python'да кайсы кодду колдонот экенбиз? Google'ду колдонуп биз программалоо тилин жаза беребиз. Hello world and print it's me. Мына. Уланысы чыгыш үчүн биз мынаны жазат экенбиз. Үтір кылып туруп end дегенди кошуп койсок дагы болот экен. Анын башка варианттары дагы болсо керек, printtин ордуна, бирок макул эми. Бут жерде эле endти колдонуптур. Print I end деп туруп мындай кылсак неге иштебейт? Бу
Бүгін кеттім қайра ағынам. Чыдабай кеттім. Чыгарылышын қарап қойыншы. Аз уақыт кетірбейін. Сілердің уақытыңар. Қарай берейін. Шunu қарап қойыншы. Show hint. Мұны чыгарабыз. I плюс 1 анда мұндай чыгарабыз. Чыгарылышын көрсет маған. For I in range 1 row. Print J and. Бұда дағылы бар кен ғой. Print J and дегені. Бияқта бір өтірін тұрамыз жазып қойсаңдағы шықпай қалады. Демек, менің кодымда бір қата бар екен. Мына for loop'ты алып тұрайын. Мен шығарып көрейін. Print n дейінші. I is not defined дейді. I емне екен білбейм дейді. Андан кейін print немен қылып қойып осақ шықпайды екен да бұл. Үшіл үшін кен. Мақта 3 болып қалып тұр. Мына. Андай болса, бая біздің кодымыз іштеш керек екен әлі. Мында қылып тұрып, for loop бүткөндөн кейін боштық шығарып қойыш керек екен да. Ошондо мынерге 3-ті қошпой, 1-ді қоштық. 0-1, 0-1-2, 0-1-2, 3-4. Эми 0-ді алып қойыш керек. Ан үшін 0-ден баштап n плюс 1-ге чейін емес, 1-ден баштап n плюс 1-ге чейін қылсақ мына 1, 2, 3, 4, 5 деген шықты. Эми бұл жерде мен санды 9-ға өзгөртөйін. 1-ден баштап 9-ға чейінкілер шығарды. 15-ге өзгөртөйін. 1-ден баштап 15-ге чейінкілерін мұна шығарды. Эми бияққа 100-ді қойсам, экранға батпай қалады да, бирок шығарады мұна. Кейін жүдөп кетті, анткени бұл bir қатарға батпай қалғандығы үшін әлі. Ансыз жақшылы шығыш керек. Мұна көрдіңөр бі? 7, 8, 9, 10, 20-ға чейін мисал мұна. 1-ден баштап 20-ға чейінкілер мен тейіп шығарып атады. Программалауының жақшы жағы, мисал 1-ден баштап 5-ге чейінкін шығар десек, шығарып береді. Қалаған санды жазсақ, мұндан кейін дароле іштеп бере береді. Қаласақ, мисал біз, ушыл 1, 2, 3, 4, 5-тердің ордына, бияқта ушыл санды шығар деп отабыз да мұна. Санды шығар деп отабыз. Анын ордына жылдызчаны шығар деп қойсақ. Жылдызча өзі жылдызчаны шығар деші үшін мындай тырмақшаның ішіне біз белгілерді шығаруын қаласақ, тырмақшаның ішіне жазып керек біз. Мындай тырмақша болып қалды. Бұл 5 жылдызча, 5-тік болып қалды. Мисал, мына 10-дық жылдызчаны шығарсақ, мындай шығады. 25-тікті шығаралы, мисалы. Мындай болып балаты шықты. Эми біз белгілі бір код жазсақ болады, эмне шығарыш үшін бұл жағынан арча қылып формада шығара тұрған. Ошон үшін алгоритмін ойлап көрсек болады да. Бұлар бізге for, while, loop'тарды жақшы қолдануны үйреніш үшін мәселелер. Жөнөкөй бір калькулятор дағы жасасақ болады. Мен C++ мен жазатылым аны, бирок Python'da Python'da естен шығып қалды немелерчи кантип алып кантип бериш дегендер. Негизи программалоо ушул сыяктуу болот. Мен азыр жумушумда дагы колдонгон коддор бар. Excel'den мисалы толтура маалыматтар бар. Ошолорду ар бирин кол менен алып чыгып топ чыкканда убакыт алат. Ошону дагы бир код жазып коюп, ал албетте узун код болот, көбүрөөк нерселер колдонулат. Бирок ошону колдонуп туруп баса турчу болсок, бир адам 2-3 күндөп жыя турчу, бир айлап жыя турчу маалыматты узун кылып кодун жазып койгондон кийин бир жолу бассак, компьютер өзү ар бир файлга кирип, бизге керектүү маалыматтарды алып топтоп чыгат.
дагы бир күн настроением болгондо, маанайым болгондо дагы программалоо жөнүндө видеолор чыгарып турган аракет кылам. Азыр муну түшүнбөдүңөр, түшүнүшүңөр үчүн программалоо тилдерин нөлдөн үйрөткөн видеону карап көрсөңөр болот. C++дөн нөлдөн, Python'дун нөлдөн, англисче билсеңер англисче видеону, орусча билсеңер орусча видеолорду карагыла. Тилекке каршы кыргызча нөлдөн үйрөткөн видео барбы жокпу билбейм. Эң жөнөкөйдөнчү жөн гана C++ тилин үйрөткөн же Python тилин же Java тилин үйрөткөн минтип коддорун компьютерде онлайн жазган. Мен эсимде 10-класста алгаш жазып үйрөнгөнмүн. Жөн эле отуруп YouTube'га жазганмын C++ from zero деп, C++ нөлдөн деп. Анан кийин бир индус мындай биякта жазасыңар, мынтип жазасыңар деген эптеп аркасынан кайталап жазып отуруп, сандарын өзгөртүп көрүп, ошентип биринчи калькуляторумду, анан биринчи салам менин атым мындай деген кодду жазганды ошондо үйрөнгөнмүн. Аны үчүн кичине отуруп убактыңарды бөлсөңөр, анан силерге кызыктуу келсе, үйрөнүп аласыңар. Жөн гана бир гана аракет кылуудан бир эле карап көрүп, мен түшүнбөдүм же мен түшүнүп кеттим деген нерсе болбойт. Эмгек кылуу зарыл.